Бишкекте эркек киши көпүрөдөн секирип көз жумду. Бишкекте эркек киши көпүрөдөн секирип көз жумду. Бул тууралуу 1-май райондук милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бүгүн 24-октябрда эртең менен милицияга Манас менен Толстой көчөлөрүнүн кесилишинде эркек киши көпүрөдөн секирип каза болгону тууралуу маалымат түшкөн. Учурда ыкчам тергөө тобу териштирүү иштерин жүргүзүп, маркумдун өздүгүн такташууда. Алдын ала маалымат боюнча эркек киши өз жанын кыйган. Маалымат булагы Кабарлар ТВ. Ушул жана башка жаңылыктар 5-6 минуттук убактыңызды аябай биздин соңку кабар каналыбызга чыгып жаткан жаңылыктарды көрүп, өйдө караган бармакчаны басып, каналга каттала кетиңиз. Чоң рахмат. Айдоочулар жабылган автобекетти дагы деле айланчыктап жүрөт. Бишкектеги Батыш автобекети жана анын ичиндеги Ак жол кичи автобекети 23-октябрдан тарта жабылган. Мэриянын басылма сөз кызматы билдиргендей, эми бул автобекет аркылуу кеткен бардык каттамдар Алматы көчөсү Бербер дарегинде жайгашкан Бишкек автобекети муниципалдык ишканасынын жаңы бекетинен жөнөйт. Деген менен бүгүн 24-октябрда эртең менен Батыш автобекетине келген кичи автобус каттамдарынын саны арбын. Автобекет жабык болсо да айланасына келип токтогон унаалар аймактарга кеткен элдерди салышууда. Ал эми милиция кызматкерлери саат 9-дан тарта алардын баарын тарата турганын айтышкан. Кошумчалагандай, кайгуучулар эртең менен кийге чейин вокзалдан өмөт кылышкан, бирок болбой эле жеңил унаалар, маршруткалар келип жатат. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Туркиядагы теракт каза болгондордун саны айтылды. Кече 23-сентябрда Анкарадагы аэрокосмостук Тусаш корпорациясынын имаратына теракт болду. Туркиянын ТИМ башчысы Али Еликали муну теракт деп атап, анын кесепетинен каза болгондор жана жабыркагандар бар экенин билдирген. Туркиянын ИИМ башчысы Али Еликали кесепетинен 3 адам каза болуп, 14 киши жаракат алганын айтты. Ал эми Анадолу басылмасы Туркия башчысы Эрдоген 4 киши каза болуп, 14 киши жаракат алганын айтты деп жазды. Анкаранын башкы прокуратурасы теракт боюнча териштирүү иштерин баштады. Маалымат булагы Сереп Медиа. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Жалал Абадта жүргүмүш адам үчүн айдоочу айыпка жыгылды. Жүргүмүш адам тасмасындагыдай бет кап кийип, элине чейин ундандан чыгып алган жүргүнчү үчүн айдоочу айыпка жыгылды. Бул тууралуу ИИМдин жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгынан билдиришти. Бул факты боюнча Жалал Абад шаардык жол тескөөчүлөр тарабынан ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүп, айдоочусу табылып, автоөнбаштык жасагандыгы үчүн Укук бузуу кодексинин 182 беренесинин жана 199 беренесинин негизинде тийиштүү протоколдор толтурулуп, 16 000 сом айып салынган. Ал эми унаасы айып короого киргизилген. Аида Багышбековага бет ачар салты жасалды. 21-октябрда ырчы Аида Багышбекова кос лайк берүүсүндө таанышкан Нурдөөлөт Төлөпбергенге турмушка чыкты. Сереп Медиа маалымат агенттигине Аида Багышбекова турмушка чыкканын айтып, 20-октябрда туулган күндө кечирим сурап келген. Сүйлөшпөйбүз деп ойлогом, туулган күндөн кийин ушундай болуп кетти деген. Нурдөөлөт Төлөпберген эмне үчүн ала качууга барганын түшүндүргөн. Аида экөөбүз баарын токтотуп чек арадан өткөм. Мен сага ишенбейм, мүнөзүбүз дал келбейт. Менин көңүлүм калды деди. Мен макул болуп кеттим. Мен алдын ала бардыгын пландагам. Балдардын баарын чакырдым. Аиданы алдап чыгардым. Ошол менен алып кеттим. Кыздын менин сүйөрүн көзүнөн байкадым. Сөздүн баары мага болгон таарынычынан улам айтылды. Ошонун баарын ала качуу менен бүтүрдүм. Эми жанымда болот, таарынтпайм деген ал. Кече 23-октябрда Нурдөөлөт Төлөпбергендин айылында бет ачар салты өттү. Маалыматтарга караганда дал ушундай жол менен үйгө жаңы келген келинди кайын журту менен тааныштырат. Маалымат булагы Сереп Медиа.